Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөрүм. Бүгүн мен сиздер менен эң маанилүү капитал бул эмне ошо боюнча сөз кылайын деп чечтим. Көп адамдар ойлойт да эң маанилүү капитал бул акча деп ойлойт. Акча качан керек? Качан сиз акчага абдан зарыл болосуз? Качан акчаңыз жок, акча өтө аз болуп атканда гана акчаны өтө маанилүү деп ойлойсуз да. Бирок элестетиңиз, акча бар, токчулук, топукчулук, сиздин бир акчаларыңыз бар, эртең бирси күнү 1 ай, 2 ай, 6 айга чейин запас акчаңыз бар. Сиз кандай адам болосуз? Ток бейил, көңүлдүү, энергияңыз мындай жакшы, толук, ушундай адам болосуз да. Эми ошон үчүн акчаны өтө маанилүү, өтө биринчи орунда турат дегендин баары ошо акчага кыйналып жетпей жүргөн адамдар болуп атат да. Көбүбүз ойлойбуз, эң биринчи иретте ушул бизнести жасаш үчүн капитал керек, то есть акча керек дейбиз да. Албетте акча маанилүү, акчасыз бизнес кылуу өтө оор. Бирок акчадан дагы биринчи орунда турган бул элдин сизге болгон ишеними. Эгерде элдер сизге ишенсе, эгерде сиз көп ушунча убакыттан бери айткан сөзүңүзгө туруп, өзүңүздүн мойнуңузга жүктөгөн жоопкерчиликтерди убагында аткарып келаткан адам болсоңуз, анда элдер сизге ишеним көрсөтөт да. Сиздин кардарыңыз сизге ишеним көрсөтөт. Биринчи иретте эмне турат? Сиздин элге болгон, коомдо болгон элдерге мындай ишеним көрсөтө алганыңызда, канчалык деңгээлде сизге ишенсе болот. Ушул эң биринчи капитал да. Андан кийинки сиздин капиталыңыз бул канчалык деңгээлде бат ресурстарды таба аласыз. Канчалык деңгээлде сиз ошол керектүү ресурстарды таба аласыз. Мына ушул экинчи орунда турат да. Анткени көп адам ойлойт да, мына капиталым болсо любой жумушту кыла берем депчи. Чынын айтканда, капиталды көп адамга карматып койсок, бүт эле байып кетмек, абдан мындай чоң ийгилик жаратмак да. Бирок тилекке каршы көп эле адамдар капиталы жок баштайт, то есть именно акчасы жок баштайт да. Бирок бир убакыттан кийин карасаң, 5-10 жылдан кийин абдан даражасы өскөн адам болот. Булар анда кандай адамдар? Булар эң биринчи ошол ресурсту таба билген адамдар да. Эң биринчи элдер ага ишенет, ишеним жараткан адам. Экинчиден ошол капитал ар кайсы жактан таап, ошону туура пайдаланып башкара алат да. Ошондуктан экинчи орунда орусча айтканда находчивость деп коет да, креативность деп коет. Кыргызча айтканда ошо мындай табарман да, то есть табат. Ушундай тапкыч адам. Вот. Жанагы кыргыздардын эл жомокторун окусаңыз, дайыма мындай хан болгон, ал хан өтө деле мындай акылы жетпеген адам болот. Бирок бийлик, байлыктын баары ошо хандын колунда болот да. Кайдагы бир абышка же болбосо кайдагы бир бала ошол хандан да акылы өтүп, аягында ошол табышкер бала хандын ордун ээлеп хан болуп калат да көп учурда. Демек кыргыз элибиз деле ошол табарман, креативный, находчивый адамдарды биринчи орунга койчу экен да. Элементарно кыргыз эл жомогу бар, ал жерде кардуу хан болот, анан ошентип элин башкарып келатат да. Анан экинчи хандыктан, то есть башка жерден бир кардуу хан ошол силердин хандыгыңарды алам деп душман болуп жоо келаткан болот да. Ошентип мындай өтө алыс эмес жерде өзүнүн жоокерлерин жайгаштырып, ошол жерде туруп, анан элчисин жөнөтөт да. Элчисин жөнөтүп айтат, эгерде сиз ушул, то есть эгерде силер ушул талапты аткарбасаңар, анда силердин жериңерди, хандыгыңыздарды алабыз. Сулуу кыздарыңарды, байлыгыңарды тартып алабыз, бизге кул болосуңар. Ошон үчүн ушул талабыбызды аткаргыла дейт. Ал талабы мындай болот да, мага эң акылдууңарды, эң мындай сакалы бар даанышман адамыңарды, анан жол менен келбегиле, анан учуп да келбегиле, анан төөгө да минбегиле, атка да минбегиле, эшекке да минбегиле, ушундай акылман адамды жөнөткүлө дейт да. Анан ошентип хан беркили ошол хан ойлонот да, кандай эми муну табышмага кантебиз, эмне кылабыз деп, анан элине жарыя жеткирет экен да. Ушундай
кардуу хан бизге талап коюп атат. Ушул милдетти эч кимибиз аткара албайт окшойбуз, эмне кылабыз дегенде, анан даанышман бала чыгып айтат да: "О ханым, мага уруксаат бериңиз, мен ушул анын талабына жооп бере алам" дейт экен. Ошентип бардыгы таң калып, анан: "Мейли балам, эгерде сен аткара алсаң, биздин ханыбызды сактап калсаң, анда мен сага ушул байлыгымдын жарымысын берем, и кызымды дагы сага берем" дейт экен да. Ошентип анан тиги бала эмне кылат экен? Эң биринчиден эчки бар го, ошо эчкиге минип алат экен, бир төөнү жетелеп алат экен. Анан жол менен барбай, жолдун жээги менен барат экен да. Ошентип тигил хандын бүт убадаларын аткарат экен, айтат экен: "Мына эң сакалдуу менен сүйлөшөм десеңер, эчки менен сүйлөшкүлө. Эң чоңуңар менен сүйлөшөм десеңер, мына төө менен сүйлөшкүлө" деп иши кылып, ушинтип табышмагын аткарып кетет экен да. "Мен жол менен да келген жокмун, учуп да келген жокмун, жолдун жээги менен келдим" депчи. Ошон үчүн мындай көп эле бизде ушул эле көчмөн калктардын казак, узбек, таджик, кыргыз элинде өзүңүздөр билесиздер, алдар көсө апенди деген болгон. Бул мындай кочевой образ да. То есть ар бир ушул улуттарда бул каарман бар. Демек ал жакта дагы акылман адам ошо байларды, хандарды сөзгө жыгып, өзүнүн акылы менен, мындай таапкерчилигинен жакшы бир ийгиликтерди жараткан адам да. Демек азыр мен сиздерге айтарым, ошол азыркы учурда не сколько колуңузда ресурс бар, а сколько ошол ресурстарды мындай ишеничтүү түрдө таап, иштетип башкара алсаңар, вот ошол сиздердин эң башкы капиталыңар болот. Көп адамдар өтө кыска ойлонот да, мындай мурдун учундай эле ойлонот. Азыр ала калсам, азыр моуну жей калсам, азыр моуну тигинте калсам деп, бирок узун ойлобойт. 1 жылдан кийин эмне болот, 10 жылдан кийин эмне болот, 20 жылдан кийин эмне болот. Мыйзамдан сырткары адамдын мындай принциптерине карабай алып жутуп байыгандар бар. Бирок кийин мына убакыт өтүп атпайбы, 5 жыл, 10 жыл өтүп атат, ошонун баардыгы кайтарып берип, еще аябай жаман окуя менен бүтүп атат да. Вот ошондуктан баардыгын туура санап, эсептеп, действительно ошол чын ниетиңиз менен ушуну иштеткиңиз келип атабы, адал жол менен, ошону карап туруп анан иш кылсаңыздар сөзсүз түрдө болот. Просто эмнеге эң биринчи ушу ресурстарды таап башкаруу биринчи орунда турат деп атам, анткени көп эле бизнес компанияларды көрдүм да. Алар мисалы үчүн бир чоң инвестор болот экен, ошол инвестордон 100% анын капиталы менен колдонушат экен. Анан тиги бир инвестор айтат экен да: "Жок, мага срочно акча керек, мен акчамды алам" деп алып коет экен. А тигилер мыш деп эчтеке кыла албай отуруп калышат экен да. Анан тиги компаниясы банкрот болот экен. А эгерде ошол жерде компанияда мындай акылы бар адам болгондо, ал кайрылмакта кардарларына, тиги тааныштарына, досторуна: "Мына моундай расчет менен моундай болуп атат. Андан көрө моундайдан чогултуп ушуну бүтүрүп салалы" деп, элдин башын бириктирип, кандайдыр бир иштерди аягына чейин бүтүрүп жазамак. Тилекке каршы андай адамдар аз, ишенимге дагы татыбай келет да. Анан дагы бир мындай шылуун адамдар бар. Мисалы үчүн сен бир кандайдыр бир рынокты ачып, жакшы баштап, элдерди мындай результатка жеткирип баштаганда, башкалар келет: "Тиги кылып атат, мен деле кылам" деп туруп ошону туурап, абдан сапатсыз кылат дагы, рынокты өлтүрөт да. Вот ошон үчүн рынокты өлтүрбөш үчүн, мындай элдердин ишеничин актап, узак мөөнөттө ийгилик жаратам десеңиздер, анда ошол репутацияңызды, элдин сизге болгон ишенимин аябай көздүн карагендей сакташыңар керек да. Акчадан да бийик бул элдин сиздерге болгон ишеними. Мына мисалы үчүн көп адамдар кандайдыр бир жол менен бир байып, анан саясатка келип атышат да. Ошол саясатка келгенде көбүнүн арты кир болуп калып атат. Ал жерден бүт чукулат да. Чукулуп, тиги прям лупа менен карап, кичинекей жана кылган зыян иштерин ачыкка чыгарып, мына бул мындай адам болгон деп, анан бузулуп калып атат да. Вот ошондуктан кандай иш кылбасаңар дагы чынчыл болуш керек экен, ишенимге татыктуу адам болуш керек экен. Анткени ушул чынчылдык, элдин ишенимине татыктуу адам болгон принциптүү адам,
Бул сүйлөгөн сөзүнөн, кебетесинен бүт бардыгы байкалып калат экен. Ошого карап элдер сиздер менен иш алып барат экен. Эми сиздерге дагы айта кетейин, мына мен 2012 жылдан бери ишкерлик кылып келатам. Канча деген адамдар менен иштештим. Мына бирөөнү дагы капа кылып, аны туура эмес мындай иштерди кылган жокпуз да, таза иштеп келатабыз. Ошон үчүн биздин аябай мындай ишенимге татыктуу адам болдук биз деле. Азыр жакында бир чоң курулушту баштайлы деп турабыз. Абдан бир жакшы экологически таза райондордон курабыз да. Анан азыр курулушка дагы аябай жакшы талаптар коюлду. Мисалы үчүн бир чоң үй курам десең, сөзсүз түрдө определенный акчаны уставной капитал катары заморозка кылып банкка салып коюш керек экен. Анда эмесе, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен сиздерге бүгүн өтө маанилүү теманы айта кеттим. Бул элге болгон ишеним, анан эң основной капитал жөнүндө айта кеттим. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Эгерде ушул видео сиздерге жаккан болсо, же сиздин бир жакын тууган, жора жолдош, досторуңарга пайдасы келет десе, анда бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50% жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. 1000 деген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.